30 жыл коомго дават кылсам, алар бирөө ыйман келтирбейт. Алардан таарын чыгып кемеге чыксам, булар дагы эски динин салтына таяп деңизге мен курбандык кыргытып ийип отурам. Деңизден сүзүп аман соо чыгып кетейин десем, кит жутуп алып атат. Кайсы күнөөм үчүн деген жок да. Биздин башкы сыночусу бул эмне үчүн Аллага деп сразу баштайт. Көрдүңүзбү? Эми караңыз. Юнус алейхисалам не дейт? Ла иляха илля анта субхана inni kuntu minaz zalimin. Ошо ла иляха иллаллах деши менен ал митти дейт. Аллахым, 30 жыл коомго дават кылганыма кабарың бар. Ал жерден сен уруксат бербей туруп, ката кылып чыгып кеткенимен да кабарың бар. Чучугулактан кайрагар атым чыккандыгынан, деңиз кыргытылгандыгынан, кит жутуп алып, киттин курсагында отургандыгыман да эмнең бар? Кабарың бар. Бул окуяларда анта субханак, сенин такыр катаң жок. Субханак ошол да. Алла Таала ката кемчиликтен кандай зат? Аруу зат. Inni kuntu minaz zalimin, киттин курсагында отуруумдун натыйжасы неден болду десе, өзүм зулум кылгандыгыман, катамдын натыйжасынан болду.